İslam ümmetindägi belgisiz asker Ashama ibn Abjar an-Najashi Negus чыгып, силердин жериңерден башка жерде каза болгон бир тууганыңар үчүн жаназа намазын окугула. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу окурман, бул китепте жазылган ислам үммөтүндөгү улуу 100 инсандын ар биринин кыскача баянын аяктаган соң кезектеги деген сөздү колдонгонумду байкасаңыз керек. Муну кээ бирөөлөр жазуучунун окурмандын китепке болгон кызыгуусун арттыруу деп айтышат. Мен да бул пикирге кошулам. Бирок мен бул китепте кезектеги деген сөздү колдонуум ар бир улуу инсанды кийинки келген улуу инсанга улап, бул үммөттүн асыл нуска тарыхынын чындыгын бекемдөө. Анткени ислам үммөтү эч качан өлбөй өчпөй, биринин артынан бири келген бирдиктүү үммөт. Менин максатымды түшүнүү үчүн төмөнкү окуяга жакшылап көңүл буруңуз. Александрия храмына баш ийген Африка падышаларынан христиан бир падыша болгон. Бул падыша өмүрүндө бир да жолу көрбөгөн пайгамбарга иман келтирген. Аны араб пайгамбарынын шаарынан бирөө зыярат кылганы барат. Бирок бул киши ар күнү көрүп жүргөн пайгамбардын колунан эмес, пайгамбарды өмүрүндө көрбөгөн Африка падышасынын колунан исламга кирген. Ал эми тиги пайгамбар Мухаммад алейхи вассалам пайгамбардын шаарынан келген араб киши Амр ибн Ас, ал эми Африканын мусулман башчысы Асхама ибн Абжар эле. Эгерде сиз бул илахий тартипке таң калып жаткан болсоңуз, анда мындан да таң калыштуу окуяга көңүл буруңуз. Бул окуядан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлө электен мурда абалды даярдап койгон Аллах Тааланын кудуретин байкаса болот. Меккеден бир топ узакта жайгашкан Эфиоптор мамлекетинин Эритрея өлкөсү калың токойлордун арасында караңгы түндөрдүн биринде кутумчулар Эфиопияны Нажашийин өлтүрүп кетишет. Кутумчулар анын ордуна башка падыша алып келишип, өлгөн падышанын баласын бир соодагерге сатып ийишет. Эфиопияга жаңы келген падыша жамгырдуу түндөрдүн биринде аскерлери менен сарайынан сыртка чыкканда, чагылган түшүп аскерлердин ортосунда бараткан падышага тийип, ошол замат каза болот. Бул окуядан кийин Эфиопия шаарынын ызы чуу каптайт. Ошондо кутумчулар бул Аллахтан келген каргыш экенин түшүнүшүп, тактыга алып келүү үчүн биринчи падышанын сатылып кеткен баласын издешет. Аны сатып алган адам араб өлкөлөрүнө алып барып, кул катары сатуу үчүн деңиз аркылуу кеме менен жолго чыккан экен. Ал баланы таап, киши колдуу болуп каза болгон атасынын ордуна тактыга отургузушат. Бул баланын аты Асхама ибн Абжар эле. Ал падыша мусулмандардын арасында Ан-Нажаши деген ысым менен белгилүү болгон. Ан-Нажашидин зулумду жек көрүүсү анын бала кезиндеги көргөн зулумдугунун себебинен болсо керек. Ошондуктан да Ан-Нажаши адамдардын арасында өзүнүн адилеттүүлүгү менен белгилүү эле. Меккелик мушриктердин сахабаларга көрсөткөн катуу запкысынан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын Эфиопияга хижрат кылууну буйруйт. Ошондо меккелик мушриктер аларды кайра Меккеге кайтарып алуу үчүн Ан-Нажашидин эски досу Амр бин Асты жиберишет. Ан-Нажаши сахабалардын абалына кулак салгандан кийин аларды меккелик капырларга берүүдөн баш тартат. Бул анын адилеттүүлүгүндө гана эмес, анын сөздөрүнөн байкалгандай, ал Иса пайгамбарды Кудай деп эмес, жөн гана пайгамбар деп ыйман келтирген жалгыз кудайчыл христиандардын тобунан болгондугунда турат. Анын бул ишеними сахабалардын ага Иса Кудай эмес, ал жөн гана пайгамбар деп айткан сөздөрүндө ачык болот. Ан-Нажаши сахабалардын сөзүн кубаттап, аларга мындай дейт: Аллахка ант болсун, Исанын айткандары менен силер айткан сөздөрдө тырмактай да айырма жок экен. Башка хадис китептеринде келгендей, ал сахабалардан Куран аяттарын укканда төмөндөгү сөзүн айткан: Акыйкатта силер окуган аяттар менен Иса алып келген дин бир эле булактан чыгыптыр. Бул сөздөрдө Ан-Нажашидин сахабалар менен Иса пайгамбарды Кудай деп талашпастан анын пайгамбардыгын тастыктаганы байкалат.
Ан-Najаши Иса пайгамбардын өзгөртүлбөгөн динин тутунган адам болгон. Бул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын Ан-Najashiге жазган катында Троица же болбосо үч кудайга сыйынган христиандардын падышалары, Византия императору Ираклий менен Египет падышасы Макуукиске жазган катындагыдай исламды кабыл кылсаң тынчтыкта болосуң деп жазбаганын түшүндүрөт. Ошондой эле ал туура жолду тутунгандарга тынчтык болсун деп баштабастан түз эле салам айткан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал катында Аллахтан башкага кулчулук кылууну таштап, Исанын пайгамбардыгына ыйман келтирүүсүн да айткан эмес. Тескеринче, ал катта Ан-Najashидин Исанын пайгамбардыгына ыйман келтирген адам экендиги билинип турат. Балким, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алып келген акыйда ишеним. Ан-Najashi жана анын эли ишенген Иса пайгамбардын акыйдасында экендигин ачыктоону каалагандыр. Ал катты Аллахка чакыруу жана туура жолду тутунгандарга тынчтык тилөө менен бүтүргөн. Ал муну менен өзүнүн пайгамбарлыгын жана эң акыркы элчи экендигин тастыктоосуна чакыргандай болгон. Бул кат Эфиопияга да ыймандуу епископ Арийдин тарапкерлери кенен жайылгандыгы тууралуу менин колумдагы маалыматтарды тастыктайт деп эсептейм. Аллах баарын жакшы билүүчү. Катта мындай деп айтылат: Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен. Аллахтын элчиси Мухаммадтан Абиссиниянын Эфиопия падышасы Ан-Najashiге: Сага тынчтык болсун. Албетте мен сенин алдыңда Аллахты улуктаймын. Ал Аллах, бир өзүнөн башка эч бир сыйынууга татыктуу кудай жок. Ал падыша, ыйык, аруу, таза, амандык берүүчү, сактоочу. Мариямдын уулу Иса, ал Аллахтын руху, анын пакиза, такыба Мариямга берген сөзү экендигине күбөлүк беремин. Ал Мариям Исанын боюнда көтөрдү. Аны Исаны Аллах өзүнүн рухунан адамды өз колу менен жараткандай жаратты. Мен сени жана сенин аскериңди улуу Аллах Таалага чакырам. Мен ушуларды сага жеткирип, насаатымды айттым. Аны кабыл кыл, туура жолду тутунгандарга тынчтык болсун. Амр бин Ас Худайбия келишиминен кийин досу Ан-Najashiге жолугуу үчүн Абиссинияга барат. Ал учурда Амр бин Ас исламга кире элек. Ал Ан-Najashi менен бир топ маектешип отургандан кийин анын исламды кабыл кылып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиргенин байкайт. Ошондо Амр бин Ас да Ан-Najashиден таасирленип, Аллахтын мээрими менен исламды кабыл кылып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кошулуу үчүн кайрадан Араб жарым аралына кайтып келет. Ан-Najashi Аллахка болгон ыйманын тактыдан түшүп калуу коркунучунан эмес, тескеринче баш калкалоо үчүн барган мусулмандарды христиандардан сактап калуу үчүн купуя алып жүргөн. Алар Ан-Najashидин жеринде 15 жыл калышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды өзүнө жана сахабаларына бир жамандык болсо жер бетинде ислам байрагын желбиретип туруулары үчүн жибергендир. Аллах билүүчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул узак мөөнөткө коюлган стратегиялык планын Асхама ибн Абджар Ан-Najashi өтө жакшы түшүнгөн. Ошондуктан исламга чакыруу иши токтоп калбасын үчүн Ан-Najashi исламын жашырууга мажбур болгон. Эгерде исламын ачыкка чыгарганда патриархтар жана эли ага каршы чыгып аны кулатышмак же өлтүрүшмөк. Анда Ан-Najashi жаңыдан куралып өнүгүп келе жаткан ислам мамлекетине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пландагандай жардам бере алмак эмес. Эгерде бир оор абал жаралып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединадан да башка жакка кетүүсү керек болуп калса, анда Ан-Najashi пайгамбарыбыз алейхиссаламды өзү конок кылып алуу мүмкүнчүлүгүнө жетмек. Мына ушул себептен мен аны ислам үммөтүндөгү белгисиз аскер деп атоону туура көрдүм. Бирок көпчүлүк бул Африка падышасынын мусулман болгонун билишпейт. Ан-Najashi сүйүктүү пайгамбарын көрбөй, ыйман келтиргенине карабастан, Абиссинияны исламдын келечеги үчүн кармап туруу максатында көзүнүн кареги болгон Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан алыста калган. Күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жер бетиндеги падышалардын арасынан биринчи болуп
Muhammed aleyhissalamдын динине жардам берген падыша Ан-Najashiyге гайып жаназасын окуу үчүн сахабаларын жыйнайт. Аллах адилеттүү жана баатыр Najashiyден ыраазы болсун. Бирок Ан-Najashий кошулган христиандардын жалгыз кудайчыл тобу кимдер? Эмне үчүн чиркөө ал топтун тарыхын жашырууга аракет кылат? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларды хадистеринде айтканбы? Бул топту кайсы бербер дин кызматкери жетектеген? Кезектеги каарманыбыз